Birinci эле могу Kia Rio'dan başlasam. Ак түстөгү Kia Rio экен. Силерге бир катар көргөзүп кетейин. Алдынан аркасынан штампованный дискаларда, летний резинада. Машиналар жаңы, жүрө элек. Пробегтери 0. Объем 1.6 экен. Коробка автомат. Басы 774 000 рубль деп турат. Мындай ак түстөгү Kia Rio экен. Силерге салонундагы көргөзөм азыр. Мындай астында противотуманный немелери бар экен. Фаралары жана повторительдер бар экен, поворотниктин. Заводской ветровиктер бар экен. 4 терезе көтөргүчтен автоматический. Штатный магнитофон, монитор менен. Климат-контроль, кондиционер, подогрев зеркал, подогрев руля, подогрев сиденья, подогрев арканкы лобовойдундагы подогрев бар экен. Комплектациясы аябай жакшы, кожаный руль. Onun баасы 774 000 рубль. Эмесе кийинки унааны көргөзсөм силерге. Kia Rio X-Trail. Көк светтеги X-Trail экен. Бул Kia Rio'дан айырмасы, мунун аты универсал. Комплектациясы максимальный экен. Бүт электрический терезе көтөргүчтөр, кожаный руль, климат-контроль, кондиционер, штатный магнитофон, монитор менен Bluetooth, подогрев сиденья, AUX, USB бүт баары бар экен. Баасы, азыр силерге баасын көргөзөм. Баасы 889 000 рубль. Объем 1.6. Мощность двигателя 123 аттын күчү бар экен. Коробка автомат. О, турган кара Kia Ceed. Аябай кооз кылып чыгарган. Бул 2020-жылкы кузову. Противотуманкалары, повторительдери бар экен. Повороттун зеркалада дагы повторители бар экен. Бул жабык экен. Комплектациясы максимальный, климат-контроль, кондиционер, мультируль, штатный монитор, бүт баары бар. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн, универсал. Kia Stinger. Бул Kia'нын спортивный болуп чыккан варианты. Бул 2020-жылкы акыркы обновленный кузов экен.
Кызыл цветте. Вообще мощный көрүнөт экен. Беспроводной зарядка смартфонда бар экен. Жабык экен, мындай көргөзүп коеюн сиздерге. Комплектациясы вообще огонь. Кожаный салон, кожаный руль, круиз-контроль, климат-контроль, бүт навороттары бар экен. Бул Киянын спортивный машинасы, спортивный болуп чыккан эмеси, маркасы. Kia Stinger. Мында Kia Optima турат. Система круговой обзор бар экен бул Kia Optima. Чыгарылган жылы 2019 экен. Объемы 2. Коробка автомат. Баасы 1 миллион 364 миң рубль. Kia Sportage. Чыгарылган жылы 2019 экен, объем 2.4. Коробка автомат. Баасы 1 миллион 269 миң рубль. Дагы эшиги жабык экен, салондагы мындай көргөзүп коеюн. Кожаный салон экен. Баары кожадан. Kia Ceranto. Чыгарылган жылы 2019 экен. Кала саттуу чоң машина болот бул. Объем 2.4. Тип двигателя бензин. Мощность двигателя 188 аттын күчү бар экен. Максимальная скорость 260 км. Разгон до сотни 15 секундта. Расход топлива 9-10 литр экен. Баасы 2 миллион 24 миң рубль. Мына Киянын бизнес классындагы маркасы K900. Бул типа Мерседестин S классындай болуп эсептелет. 8-ступенчатый автомат. Салон жабык экен. Салону бүт кожа. Бизнес класстагы маркасы Киян. Сизге баасын дагы көргөзүп коеюн. Система круговой обзор. Адаптивный круиз-контроль бар экен. Объем 3.3, бензин. 249 аттын күчү бар экен. Баасы 3 миллион 249 миң рубль. Жакта аралаш унаалар бар экен. Буларды дагы сиздерге тартып көрсөтүп коеюн. Могу Ford'тон баштайын. Ford Explorer V. Чыгарылган жылы 2013. Объем 3.5. Коробка автомат. Баасы 1 миллион
270 000 рубль. Toyota Camry çıkarılgan жылы 2017, объем 2, басы 1 миллион 265 000 рубль. Ford Focus çıkarılgan жылы 2017, объем 1.6, коробка автомат, басы 855 000 рубль. Kia Optima çıkarılgan жылы 2016, çıkarılgan жылы 2016, басы 930 000 рубль, объем 2. Toyota Land Cruiser çıkarılgan жылы 2015, объем 2.7, басы 1 миллион 945 000 рубль. Skoda Kodiaq çıkarılgan жылы 2018, объем 2.2, басы 1 миллион 395 000 рубль. Onda Jeep тұрат, çıkarılgan жылы 2014, объем 2.4, коробка автомат, басы 1 миллион 145 000 рубль. Volvo XS90 çıkarılan жылы 2013, объем 2.4, коробка автомат, басы 1 миллион 680 000 рубль. Land Rover çıkarılan жылы 2013, объем 2.2, коробка автомат, басы 1 миллион 355 000 рубль. Daha bir Volvo XS90, объем 2.4, коробка автомат, басы 2 миллион 175 000 рубль. Subaru Forester çıkarılan жылы 2014, объем 2, коробка автомат, басы 1 миллион 75 000 рубль. Subaru çıkarılan жылы 2012, пробеги 113 000 км екен, бензин, объем 2, коробка автомат, басы 795 000 рубль. Infiniti EX çıkarılan жылы 2011, объем 2.5, коробка автомат, басы 990 000 рубль. Assalamu alaikum. Өзіміздің туғандар іштейді екен бұл жерде. Skoda Kodiaq çıkarılan жылы 2019, пробеги 13 000 км, объем 1.4, коробка автомат, басы 1 миллион 500 000 рубль. Infiniti QX70 çıkarılan жылы 2014, пробеги 104 000, объем 3.7, 330 аттың күші бар, коробка автомат, басы 1 миллион 370 000 рубль. Hyundai Santa Fe çıkarılan жылы 2017, пробег 20 600 км, объем 2, коробка автомат, басы 1 миллион 740 000 рубль. Ford Mondeo çıkarılan жылы 2016, пробег 120 000 км, объем 2.5, коробка автомат, басы 950 000 рубль. Kia Sportage çıkarılan жылы 2016, коробка автомат, объем 2.4, басы 1 миллион 165 000 рубль. Lada X-Ray çıkarılan жылы 2017,
пробег 28 000 км, 1.6. Коробка робот, баасы 545 000 рубль. Subaru, чыгарылган жылы 2013, пробег 39 000 км, объем 2.5, баасы 1 280 000 рубль. Кийинки катарды көргөзөйүн сиздерге. Эки поло турат, ошо пололордон баштайын. Кызыл түстөгү поло, чыгарылган жылы 2012, пробег 45 000 км, коробка автомат, объем 1.6, баасы 490 000 рубль. Volkswagen Polo, чыгарылган жылы 2019, пробег 10 000 км, коробка автомат, объем 1.6, баасы 850 000 рубль. Range Rover, чыгарылган жылы 2019, баасы 5 650 000 рубль. Hyundai Creta, чыгарылган жылы 2017, пробег 53 000 км, объем 2, коробка автомат, баасы 990 000 рубль. Volkswagen Touareg, чыгарылган жылы 2014, пробеги 24 000 км, баасы 1 425 000 рубль. Бул дагы бир Touareg экен. Чыгарылган жылы 2012, пробеги 145 000 км, объем 3, коробка автомат, баасы 1 340 000 рубль. Дагы бир Land Rover турат. Чыгарылган жылы 2018, баасы 3 645 000 рубль. Шуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Видео жаккан болсо лайктан басыңыздар, каналга катталыңыздар, коңгурокчону дагы басып коюңуздар, чтобы видеонун ысыгында сразу көрөсүздөр. Карантин буюрса Москвада бүттү. Дагы сиздерге көп жакшы видеолорду чыгарганга аракет кылабыз. Кийинки чыгарылыштарда автосалондорго барып унаа сатып алганда кандай документтер керек, эмне кылыш керек, бүт баарын ошо салондон билип бергенге сиздерге убада берем. Андыктан видеого лайк басыңыздар, каналга катталып кетиңиздер. Көрүшкөнгө чейин сак саламат, жакшы туруңуздар.